Ассаламу алейкум достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде суроолор боюнча духовкасыз, миксерсиз жасалган эң эле оңой десерттердин бири. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач муздак сууга желатинди кошуп, жакшылап аралаштырып, 10-15 мүнөттөй тыныктырып коебуз, көбүп чыкканча. Азыр желатиндин көптөгөн түрлөрү бар, анын ичинде албетте халалдагы желатиндер бар. Андыктан дал ушундай халал желатиндерди алып, коркпостон колдоно берсеңиздер болот. Чизкейк үчүн эң эле ылайыктуу юбилейный тогочтору сүргүчтөн өткөрүп майдалап алсаңыз болот. Жана муздак ак майды дагы сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Токоч менен майды эми жакшылап ушалап, экөөнү кумга окшогон абалга жеткиребиз. Жана мына ушундай идишке түйүнү бардыгын салып, тегиздеп, үстүн баскылап чыгабыз. Менин формамдын диаметри 18 сантиметр. Үстүн стакан менен же бети тегиз идиш менен баскылап, тегиздеп алсак болот. Эми толтурмабыз даяр болгончо 5-10 мүнөт муздаткычка салып турабыз. Желатин дагы көбүп калды. Микроволновкага 20 секунд дагы салып, эритип алабыз, бирок кайнап кетпеши керек. Ал эми быштакты тандаганда бүртүкчөлөрү жок, мына ушундай назик, даяр творожный массаны алсаңыз тезирээк болот. Эгер кадимки эле быштак болсо, аны 1-2 жолу электен өткөрүп же блендер менен майдалап алууга туура келет. 200 грамм каймак кошулат. Каймактын түйүнү мен желатинди аралаштырып, андан кийин бардыгын куйдум. Желатинди сөзсүз түрдө сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Жана 1 лимондун цедрасын коштум. Сүргүчтөн өткөрүп жатканда этияттык менен өткөрүп алабыз, сары катмарын гана. Анткени агы бир аз ачуудан берет. Цедрасын ошондой эле ширесинен дагы 2 чай кашыктай кошсок болот. Бул милдеттүү эмес. Лимондун ордуна 1 чай кашык ванилин дагы кошсоңуз болот. Ошондой эле кумшекер же кумшекердин упасын кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырып, эзип алабыз. Ал эми мен тезирээк болуш үчүн жана бүртүкчөлөрү жок, тегиз болуш үчүн блендердин жардамы менен бардыгын эзип алдым. Эми бардыгын формабызга куюп, тегеретип, тегиздеп алабыз дагы, бетин жаап, муздаткычка 2-3 саатка коюп коебуз. Ал эми формадан чыгарганда бычакты ысык сууга салып, андан кийин кургата арчыйбыз дагы, четтерин акырын бошотуп алабыз. Чизкейктин бетин кааласаңыз кооздоп койсоңуз болот. Мен балдарга берген таттуу какаодон бетине себелеп, кулпунайдан тизип, ошондой эле лимондун цедрасы менен ак шоколадты сүргүчтөн өткөрүп себелеп койдум. Бир гана даамдуу эмес, ошондой эле көрктүү дагы болуп, табитти ачып, аябагандай сонун болду.
Достор, мына ушундай быштактан жасалган назик чизкейкти сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Аябагандай даамдуу, тоюмдуу, ошондой эле жасалышы дагы эң эле жөнөкөй. Эгер видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар жана каналыма катталып, суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.